Сиз билесизби, тоог оюнунда эс алып жатып, кырсыктап калсаңыз кимге кайрылат экениңизди? Большое за помощь, быстро приехали, быстро помогли, без вас мы не смогли спуститься, очень оперативно все. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бобик Ажикеевдин тапшырмасы менен Жаратылыш паркына куткаруучулардын нөмөтү уюштурулуп, 1-майдан бүгүнкү күнгө чейин 232 жаран кайрылган. Тагыраагы ÖKMдин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунан атайын куткаруу тобу жана фельдшер кызматкери жаратылыш коргондо элдин коопсуз эс алуусун камсыз кылып келет. Ушул убакка чейин мындай случайлар болуп калса, биз деген только чакырып, чалып, чакыртып, анан кийин келип алдырчубуз. Анткени бизде үйдө жакта рациякке чыгып баратып, травма алган эмелер, иностранецтер, альпинисттер көп болгон. Алар если вдруг травма алып кала турган болсо, биз деген специально чакыртып, анан кийин вертолет менен келип анан алып кетчү да. Азыркыдай сиздердей болуп, постоянно көп убакытка нөмөттө турган болгон эмес. Россиядан алып келгем. Бул жака аларча биздин сулуу жаратылыштарды көрсөтүп, сиздер жүрөт экенсиздер, биздин коопсуз жөнүндө ойлойт экенсиздер, ошого абдан чоң рахмат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаратылыш кооз жерлерине салып жаткан жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого жана кандай гана кырдаал болбосун 112 кыска номери аркылуу кайрылууга болоорун эскертет.